Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиевке издөө салынды. Анын кай жерде экени белгисиз. Акыркы мезгилде ал президенттин кеңешчиси болуп эмгектенген. Ага чейин болсо ар башка жылдары укук министри, коргоо кеңешинин катчысы болуп иштеген жана баш прокурордун милдетин дагы аткарган. Мамлекет үчүн дагы, изделип жаткан чекист үчүн дагы Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы изделип жатат дегенден ашык шермендечиликти табуу кыйын го. Таза жана эч кандай мыйзам же эреже бузбаган болсо, мындай маалыматты угаары менен Табалдиев өз ыктыяры менен тартип коргоо органдарына келип, көрсөтмө берип, берген ал маалыматтарын далилдөөгө аракет кылыш керек эле го. Табалдиев мындан 6 жыл мурда 13 жылдын апрелинде Крим төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз боштотулганы менен байланыштуу изделүүдө. Ал кезде Табалдиев коргоо кеңешинин катчысы болчу жана омбудсмен Турсунбек Акун ошол кезде эле Батукаевдин бошотулушу менен байланыштуу расмий бийликтин туруму боюнча маалыматты журналисттерге билдирип койчу деп андан Табалдиев сураганын айткан. Турсунбек Акундун ошол кездеги сөздөрүн Табалдиев жокко чыгарган эмес. Батукаевдин бошотулушу тууралуу да ал өз нааразылыгын билдирген эмес. Эгер таза адам жана таза чекист болсо, дароо коргоо кеңешинин чукул жыйынын чакырып, Крим төбөлдүн бошотулушуна тиешеси бар врачтар, прокурорлор, КСИМдин жетекчилиги жана башкаларды жазага тартууну талап кылбайт беле. Табалдиев унчукпай отурган. Анткени ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев дагы унчукпай атайын түзүлгөн жогорку кеңештин комиссиясынын сунуштарын дагы аткарган эмес. 16 жылы Атамбаев бардык мыйзам эрежелерди бузуп, конституцияны өзгөртөм дегенде дагы Табалдиев аны колдоп, конституцияга шашылыш түрдө оңдоо киргизилбесе, Кыргызстандын коопсуздугу урап түшөт деген. Какие-нибудь правозащитники Каяктагы бир укук коргоочулар Бириккен Улуттардын комитетинин чечимин жамынып алып, экстремист же террорчуларды бошоткула десе, Кыргызстанда эмне болот? Теракттар болот, кан төгүлөт. теракты, кровь мирных жителей. Президенттин кеңешчилери же башка жогорку кызматта отургандардан айырмаланып, адам укугун коргоочулар өз аракеттери жана сөздөрү үчүн дайым жооп бере алат. Кыйын кызматкер, патриот жана таза адам деген Табалдиев болсо, кылганы үчүн жооп бере албай эми качып жүрөт. 16 жылы мораторийди бузуп Атамбаев конституцияны оңдоп жатканда Табалдиев Бириккен Улуттар уюмун баш кылып, батыштагы бардык эл айылык уюмдарды жамандап, Азимжан Аскаровдун мисалын келтирип, эл айылык уюмдар Кыргызстандын коопсуздугуна доо кетирип жатат. Укук коргоочулар болсо эми террорчулар менен экстремисттерди коргой баштайт деген сөздөрдү айткан. Ал гана эмес, ошол эле жылы Табалдиев жер үй кенин сатып алган Орусиялык Альянс концернинин баш директору Муса Божаевке телефон чалып, анын коопсуздук кызматынын башчылыгына мурда КГБнын төрагасынын орун басары болгон генерал Мусаевди дайындоону суранып, Тооген тармагындагы ишкерликке да кийлигишкен. Жазылып алынган телефон сүйлөшүүсү 16 жылдын май айында жарыяланган. Президент мага тапшырма берди. Силердин проектке көз салып тур деп. Если у вас получилось, Ошол ишти жасасаңыз, бизге көзөмөл кылсаңыз, биз разы болот элек. будет за нами приглядывать. Конечно. Поэтому, Албетте. если получится, рахмат. Ошондуктан болуп калса рахмат, чогуу иштейли. Я буду теперь больше внимания уделять. Эми мен силерге көбүрөөк көңүл буруп, ушуну менен иштейм. Табалдиев Такай Атамбаевдин айтканын эки кылбаган кызматкер болгон жана саясий да, чарбалык да иштер боюнча тапшырмаларын аткарып келген. Ошондуктан 13 жылы Батукаев ким тарабынан жана кантип бошотулганын билбей калган адам эмес. Дал ошол себептен ал азыр качып жана мурдагы шефинин айтканын аткарып жүрөт деп божомолдосо болот. Андай адамдар мамлекет же элге эмес, кожоюнуна гана кызмат кылат. Ошондо саламат калыңыздар.